Эми кепка мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде: "Ман ташаббаха минху фахуа мин, ман ташаббаха биқавм фахуа мин." Ким кайсы коомго өзүн окшотсо ошолор менен болот депчи. Биздин о мурдагы эски алымдарыбыз буга өтө каршы турат эле. Атак баш кийим катары мейли. Бирок ошону кийип, анан кээ бирлер бар, мына батыштагы мусулман эместерди туурапчы. Ал жакшы эмес. Ал жакшы эмес. Тахиятул масжид намазын Багдадтын азаны менен кооматтын ортосунда окуса болбойт. Жана бир күндө 3 мечитке кирсең 3 жолу окулабы. Канча жол кирсеңиз ошончо жолу окусаңыз жакшы. Орозо учурунда насвай атканга болобу? Күндүз кээ бир таксырлар болот дейт, кээ бир таксырлар болбойт дейт. Кимисине ишенебиз дейт. Насвай чекенди? Болбойт туганда. Орозо маалда насвай дагы болбойт, сигарет дагы болбойт. Чыдагыла, эми? Наоборот, мен айтар элем, насвай таштай турган эң сезон орозо Рамазан айда да. Сигареттен арылалбай кыйналып жүргөндү билем, насвайдан арылалбай кыйналып жүргөндү берем. Өзү деле билет, сасык, жаман, неудобно, кыйналат, баш ооруйт. Бирок таштай албайт, көнүп калганда, бирок Рамазан айы ошого берилген, жаман адаттарды ташташ үчүн. Чорный тминдин фазилетин айтып бериңизчи. Өлүмдөн башка бардык ооруларга шифа. Интернеттеги погодага ишенсе болобу? Алдын ала 10 күндө айтып коет, бирок туура чыгат дейт. Орустар жакшы айтканда, прогноз погоды деп коет. Прогноз деген болжолду да. Сен прогнозун кандай? Ким утат? Тиги утат же бул утат деп прогноз айтып кое беребиз да. Сен прогнозун эртең кандай? Кудай билет, жайышы да мүмкүн, жабашы да мүмкүн деп кой. Бул прогноз жакшы эле. Прогноз алдын ала кескин түрдө эртеге жайт дебей, жааганга ыктымалы бар, ушундай прогноз берип атабыз. Эчтеке эмес, 10 күн эмес, 1 жылдык эле айтып бербейби? Демек, кескин түрдө айта турган болсо, болбой калат, себеп эртеңки күндө Алладан башка эч ким билбейт. Канча жолу мен өзүм сен туура чыгат деп атасың го, мен туура эмес чыкканда көп күбө болгом да. Жамгыр жайт деп эртесинчи ишке чыкпай коюп чөп чапканга, жабай коюп, кайра анан жабайт дегенде кайра жаап коюп, мындайлар толтурабы көптүр. Канча жолу болгон. Кар жайт дейт, жабайт. Көптөн бери мени ойлондуруп жүргөн суроом бар эле. Мен врачмын, жана ошондой эле массажистмин. Мага күнүгө ар кандай адамдар кайрылышат. Апалар, эжелер жана жаш кыздар. Көбүнчө бели, моюн омурткалары, буттары ооруп келишет. Ошолорго массаж жасайм. Ушул кылган жумушум шариятка дал келеби дейт. Жакшысы аял аялга массаж жасасын. Кандай оору болгондо да, эркек эркекке. А эгерде таптакыр жок болуп калса, эми оору, зарылчылык бирөө катык ооруп атат, анда махрам болсун жанында. Махрам болсун. Түшүнөсүзбү махрам? Ошол келин келди, кыз келди, апа келди, жаш кызбы ким болсо дагы, ошонун атасы, кыз болсо атасы жанында турсун, сиз массаж жасасаңыз. Махрам. Агасы, жоксо күйөөсү жанында турсун, бул аргасыздан. А эң жакшысы эркек эркек, аял аял. Эми биз билбейбиз деп кандай пайгамбарыбыз айткан бир сөз айтып койгон, кыямат күнгө чейин бизге сабакта, жоочун эркек менен жоочун аял экөө эле болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген да. Биз буга шектенбей эле коелу. Сапсем өзүбүздү аулия кылып жүрбөйлү. Үчүнчүсү точно шайтан деди, пайгамбарыбыз айтты, болду. Намахрам эркек, намахрам аял, үчүнчүсү шайтан. Мен энем үйдө Кур'ан окуса, дем салганда кичине кыйналат дейт. Молдолорго да барып окутуп көрдүк. Ар ким ар кандай жоопторду айтышат. Көз тийүү, жин, тамак менен сыйкыр болгон дешти. Же үйдө жин болушу мүмкүнбү? Зыяны тийбейби адамга? Ушул маселе жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне кылсак болот деп. Үйдө жин болушу мүмкүн. Жиндер болушу мүмкүн туган. Бизге көрүнбөйт. Алар үйдө эле жүрө берет. Ошон үчүн биз ажаткана киргенде дуаны окуп кирип атпайбызбы? Не деп? Я Алла, жиндердин эркегинен, ургачыларынан сактагын деп кирип атабыз. Жок болсо эмне айтат элек? Ал бар алар. Ошон үчүн дуаларды окуп туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл үйгө киргенде бисмилла, бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва алаллахи раббина таваккална деген дуа менен кирсе, бая жин шайтанда сыртта эле калып калат экен.
бул үйгө кирип эле коелу, тамак деле жок, жашаганга, түн өткөргөнгө деле жок деп. А болбосо башка өздөрүн да чакырат. Бисмилла деп кирейли.